Аскар Салымбеков менен Назира Айтбекованын сүрөтү кызуу талкуу жаратты. Блогер Назира Айтбекованын белгилүү ишкер Аскар Салымбеков менен түшкөн сүрөтү окурмандардын кызуу талкуусун жаратууда. Айтбекова бул сүрөттү жүктөп, өкүл ата тууралуу суроо берген. Айкөлдүк эл аралык кайрымдуулук фондусунан ак жүрөк белгисин тапшыруу аземинен сүрөт. Аскер Маткабылыч өкүл ата болом дегенден бери үйлөнгүсү келгендер көп. Чын эле өкүл атаңбы деп сурашат алгач. Ооба десең эле качан үйлөнөлү дейт. Азыр өкүл атага жараша үйлөнүп калган окшойт деп соболозатты Назира Айтбекова. Бул пост окурмандардын талкуусуна жем таштап, алар кыргыздын өкүл ата коюу каадасы боюнча өз пикирлерин жазышууда. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу гана эмес. Стоп трафик быйыл сөзсүз күйгө тие. Көк салкын фильмдеринде жана бир катар долбоорлорду аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Назира айым социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу болуп эсептелинет. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Элзада Насипбекова чынын айтканда мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Нурлан Насип элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон шоу-бизнес өкүлү. Жакында бул мырзанын бир тууган эжеси да ырчылык дүйнөсүнө кадам таштады. Дал ушул Элзада айымга ийгилик каалап, өзү иниси тууралуу азын-оолак кеп көрдүк, деп жазып чыкты Леди Чекиткейжи гезити. Элзада, ырдоо өзүңдүн кыялыңыз беле, же буга иниңиздин кандайдыр бир таасири тийдиби? Ырчылык менин балалык кыялым болчу. Окуучулук кезде мектеп, район аралык сынактарга катышып жүрчүмүн. Кийин турмушка чыгып, жашоо шартка байланыштуу кыялым иш жүзүнө ашпай калган. Бирок кайсы жерге барбайын, каякта окубайын. Ошол жердин сахнасына түшчү эмесмин. Ырдаганымды уккандар ырдап чыкпайсыңбы деп көп айтышар эле. Анан жакында ойлонуп көрүп, 5-6 класс кезимде ырдап жүргөн эски чыгарманы Нурландын жардамы менен жаңылатып жаздырдык. Ошентип ойдо жок жерден чыгармачылык чөйрөгө кирип бардым. Азыр баарын иним даярдап берип жатат. Элзада, ырдоо өзүңүздүн кыялыңыз беле, же буга иниңиздин кандайдыр бир таасири тийдиби? Ырчылык менин балалык кыялым болчу. Окуучулук кезде мектеп, район аралык сынактарга катышып жүрдүм. Кийин турмушка чыгып, жашоо шартка байланыштуу кыялым иш жүзүнө ашпай калган. Бирок кайсы жерге барбайын, каякта окубайын, ошол жердин сахнасынан түшчү эмесмин. Ырдаганымды уккандар ырдап чыкпайсыңбы деп көп айтышар эле. Анан жакында ойлонуп көрүп, 5-6 класс кезимде ырдап жүргөн эски чыгарманы Нурландын жардамы менен жаңылантып жаздырдык. Ошентип ойдо жок жерден чыгармачылык чөйрөгө кирип бардым. Азыр баарын иним даярдап берип жатат. Ал эми жол көрсөтөт, сизге жардамчы болот деп Канат Кадыржанды сунуштаган. Сиздин ырдооңуз боюнча эл арасында жакшы пикирлер айтылып жатат. Мындайды күттүңүз беле? Чынын айтканда мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Бир ыр жаздырып көрөйүнчү деген күмөн ой менен эле жаздыргам. Нурлан социалдык баракчасына мен ырдаган видеону киргизгенден кийин жакшы пикирлерди айткандар абдан көп болду. Алардын арасынан ырдаса болот экен, үнү жагымдуу экен дегендерди окуп алып ырдап чыксам болоруна ынадым. Убактыңыз тарып, ырчылыктын түйшүгүн тарта баштаптырсыз. Өзүңүзгө жагып жатабы? Мен 2017 жылдан баштап эле Нурландын жанында көп жүрүп калдым. Ошону түнү менен иштеп келерин, көп жол жүрөрүн, кыйналып чарчап келерин билчүмүн. Бирок аралашпагандан кийин сахнанын аркы бети кандай болорун көрчү эмесмин да. Эми болсо фотосессияга эле образ изденип ойлонгондон көзгө көрүнбөгөн түйшүктөрү көп экенин билдим. Жашоодо ар бирибиз эле бир боорубузга таянат эмеспизби? Сиз иниңизден кандай колдоо таба алдыңыз? Ооба, Нурлан туугандарына абдан боорукер. Менин жолдошум каза болгондо балам 2,5 жашта болчу. Балам жетим болуп калды деп айтып жатсам, эжеке, жетим дебеңизчи. Антип экинчи айтпаңыз. Биз барда жетим болбойт деп айткан. Айылдагы мектепте информатика сабагынан мугалим болуп эмгектенчүмүн. Жолдошумдун каза болгонуна 2 жылдай болгондо Нурлан өзү айылга барып, шаарга барып алаксып иштебейсизби? Айылда болсоңуз ушинтип ыйлаксыктап жүрө бересиз. Мен жардам берем деп шаарга балам экөөбүздү алып келген. Ал кезде бойдук, батирде жалгыз жашачу. Ошого карабай балам экөөбүздү өзү камсыздачу. Жолдошум каза болгондон кийин такыр эле ырдабай калгам. Акыркы 1-2 жылдан бери достуган арасында ырдап өзүмө келип баштагам. Ошону байкаган окшойт. Ырдоого каалооңуз барбы деп сурады. Ооба, аябай ырдам келет. Ырымды жаздырып кайра окум келет, дегем. Ошентип көп жылдан берги кыялымды инимдин жардамы менен мынтип иш жүзүнө ашырып отурам. Сиз менен сырдашабы? Нурлан менден 8 жашка кичүү. Мен мектепти аяктап жатканда кичинекей эле бала болчу. Жогорку окуу жайга тапшырып, андан соң турмушка чыгып кетип, Нурлан экөөбүз бала кезде көп чогуу болбой калдык. Бирок экөөбүз чогуу жашап калганда абдан жакын болуп калдык.
Кыйналса кубанса дагы биринчи мага айтып келчү. Анын жаңылыктарын биринчилерден болуп билчүмүн. Менден кийин үйдөгүлөр угушчу. Азыр деле ушундай. Кеңеш керек болгондо же өзүнчө сүйлөшкүсү келгенде мага келет. Бала кезинде тентек болгон дешет. Нурлан кичинесинен эле кежир болчу. Бир нерсени алам десе алчу, жетем десе сөзсүз жетчү. Нурландан кийин сиңдим 8 жылдан соң жарыка келгенде абдан эрке, тентек эле. Апам менен атам бир жака барса ээрчип, бакырып өкүрүп ыйлачу. Биз колу бутунан кармап эптеп алып калчубуз. Бирөө менен бир нерсе талаша кетсе ыйласа дагы ошонусуна жетчү. Ошол сапат деле турмушта керек турбайбы деп азыр айтып калабыз. Баарынан эсимде калганы мектептен келе жатканда сумкасын моюнга илип алып ырдап келер эле. Нурландын келе жатканын алыстан эле үнүнөн билчүбүз. Анан аябай таза бала болчу. Коро тазалаганда бир да жерин калтырбай аябай таза шыпырып чыкчу. Балдар кир болуп ойношот го. Ал эми Нурландын кийимдерин таза бойдон жуучубуз. Энеңиздин жылдыз оорусу менен ооруган учуру болду беле. Экөөбүз чогуу жашаган жылдары Нурландын жылдызы жанып турган кези болчу. Ата-эне мен дагы жөнөкөй кичипейил бул деп отуруп эле айта берчүбүз. Мүнөзүнүн өзгөргөнү өзүбүзгө билинген жок десем болот. Сырттагы адамдардан деле көп кетти, бой көтөрдү деген сыяктуу сөздөрдү такыр уккан жокмун. Кайсы жерде болбосун, ушунчалык жөнөкөй, кичипейил бала деген алкыш сөздөрдү укчумун. Укканымды айтып, көрдүңбү, ушундай болсоң эл сени мындан да жакшы көрөт. Ушунундан жазба дечимин. Кудайга шүгүр, инимдин жакшы гана жактарын угуп жүрөм. Келиниңиз Асел Кадырбекова кандай келин? Анын үй жүйнө кызматынан пайдаланганын көрүп, үйдө жумуш кылаарынан күмөн санагандар көп экен. Тааныш кесиптештеримде ушул нерсени көп сурашат. Үйгө барсам күлүп жайнап, тосуп алат. Ысык чайын берет. Эже деп сыйлап турат. Айтор бардык келиндердей эле үйүн жыйнап, кирин жууп, оокат ашын кылып жүрөт. Нурланга айта албасаңыз мага деле айтыңыз. Эмне жардам керек? Баары жакшыбы деп сураганда ичим жылып калат. Баламды да эркелетип, белектерин берип көңүлүн алып турат. Күнүмдүк тазалоону өзү эле кылат. Үйдө толук жыйнатканга келгенде кээде кызматтан пайдаланып, жыйнаттырат. Бир келиндин бир чоң үйдү алып кетүүсү кыйын эле. Анан келдим деп эле кечке үйдү жыйнап отура бербейт да. Өзүнүн жумушу, максаттары болот. Буга менин көз карашым түз. Эгерде менин мүмкүнчүлүгүм болсо, мен деле андай кызматтардан пайдаланмакмын. Сиздердин үй бүлөнү социалдык тармактан көргөндөр Нурландын эжелери үйүнөн кетишпейт деп ойлошот экен. Чын эле көп барасыздарбы? Ооба, муну өзүмө деле жазгандар болот. Бирөөнүн үй бүлөсү бирөөгө караңгы дегендей. Сырттан көрүп алып эле иштен томбучкандар аябай көп экен. Ата-энем ошол үйдө болгондон кийин кез-кезде барат экенбиз. Нурлан үйлөнүп көкүрө күчүгүбүз турмушка чыгып, тойдун шааниси менен эле баарыбыз чогулуп калып, үйгө конуп калып жаттык. Ошол убакыт элге көрүнүп калса керек. Азыр белгилүү бир даталарда эле барбасак, биздин деле өзүбүздүн тиричилигибиз бар. Сиз да элдин мындай сындарына азыртадан даярданып жатасызбы? Мен өзгөчө сезимталмын. Кичинекей эле сөздү өзүмө алып жаман боло берем. Ооба, азыр ошол нерсеге даяр болушум керек деп жатам. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.